بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Орозоңуздар кабыл болсун. Орозо жөнүндө дагы фик маселесинен улантабыз. Орозону буза турган нерселер. Орозону эмне бузат? Орозону аял күйөөсүнүн ортосундагы мамиле. Андан кийин жеп ичүү. Андан кийин өзүнүн каалоосу менен, шахаваты менен бел суусун чыгарып салуу. Андан кийин жеп ичкендин мааниси, андан кийин атайлап кузуу, андан кийин хайз менен нифас, анан хиджама. Биринчи аял күйөөсүнүн ортосундагы никелүү мамиле. Ошол нерсе орозону бузат. Бул жанакындай экөөнүн ортосундагы жыныстык катнаш. Анткени Аллах Таала "Фал-ана баширухунна" деген. Эми алар менен мамиле кылы берле дейт. Анткени мурда башында орозодо түнкүсүн дагы мамиле кылыш шариатта уруксат эмес болчу. Кийин Аллах Субханала Тааля мусулмандардын абалын карап, Аллах Таала кийин уруксат кылган. Ошентип аят түшкөндө "Фал-ана баширухунна вабтагу ма катабаллаху лакум". Эми алар менен мамиле кылы берле. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. Жеп иче берле ак жип менен кара жиптин айырмаланып калышынан. Мындайча айтканда бул горизонттогу белги. Таңдын белгиси. Минал фажр. Сумма атимму сияма илал лейл. Ошол орозоңорду силер кечке чейин, мындайча айтканда күн батканга чейин толук кармап берле деген Аллах Таала. Мына бул аятта биз үч нерсени камтыйбыз да. Бул аял күйөөсүнүн ортосундагы мамиле, андан кийин жеп ичүү. Демек, жеп ичкен орозодо эмнени жесек, эмнени ичип койсок, бул орозону бузат. Анан кошулууга да бир нерсени айтып койсок, кээ бир учурларда балким аялын мисалы күйөөсү өөп койсо, шариатта анын орозосу бузулбайт. Анан кээ бирлери ошол маселеде чочуп, балким өөп койсо орозо бузулат деп коркуп жаткандар болот. Неге? Андай туура эмес. Анткени өөп койсо орозо бузулат деген маселеде пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадиси бар. Пайгамбарыбыз өзү орозо болуп туруп, Айша энебизди өпкөн дейт. Каббалаха. Демек шариятыбызда пайгамбарыбыз өөп аткандан кийин, демек орозо бузулбайт дегенин далалат. Андан кийин өз каалоосу менен бел суусун чыгарып салуу деген бул жанакындай кээ бир адамдар жыныстык катнаш жок эле өз жолу менен бел суусун чыгарып салса, бул нерсе дагы орозону бузат. Анткени хадис кудсиде келет. Пайгамбар хайси Аллах Таала айтат: "Ятруку таамаху ва шарабаху ва шахватаху мин ажли". Тамагын, шарабын жана өзүнүн шахаватын, каалоосун мен үчүн таштады деген хадис. Демек, келиңиздер ошондой нерселерден оолак бололук. Анан пайгамбар алейхиссалату вассаламдын ушундай хадиси бар. "Ва фи буд'i ахадикум садака". Мындайча айтканда, аялдарыңа менен мамиле кылсаңар, ар бир мамилеге садака деген. "Калу я Расулуллах, аяти ахадуна шахватаху ва якуну лаху фиха ажр". Бир адам өзүнүн каалоосу менен аялына келсе, анан ошо каалоосу менен мамиле кылса, сооп алабы дейт. "Раайтум лау вадааха фи харам, акана алейхи фиха визр". Эгерде ошол адам ошол бел суусун арамга
таштаган болсо, арамга салган болсо, андан күнөө табуу деди пайгамбарыбыз. Факадалика ида вадааха фил халал кана лаху ажр. Ошондой эле бел суусун адалга таштаса, анда ага ошол үчүн сооп деп пайгамбарыбыз жооп берди. Демек, келиңиздер, бул маселеде дагы кененирээк билелик. Андан кийин биз айтканбыз, жеп ичкендин мааниси деп. Жеп ичкендин мааниси деген сөз мааниси ал адам өзү жеп ичпейт, бирок ал капельница аркылуу витаминдерди, глюкозаларды алып жаткан болсо, анда бул жеп ичкендин маанисине жатат. Анткени канчадан адамдар комадан жаткандары айлап, буларды эмне кылат, жанакындай капельницаларды, глюкозаларды, витаминдерди сайып турат. Анткени алар оозу менен жанакындай кадимдей жеп иче албайт. Андыктан ошондой ийнелер, ошондой уколдор витаминдерди бере турган, алар дароо эле ашказанга барат. Мына ошондой нерсе орозону бузат. Ал эми антибиотиктер, жанакындай жан башка сайылган, булчундарга сайылган, бул ашказанга барбайт, ал орозону бузбайт. Ошондой эле тишиңерди, мисалы, стоматологко барып, тишиңерди ооруп жаткан болсо, тишиңерди жулдурган болсоңор же ошону дарылаган болсоңуздар, анын орозосу ошол үчүн бузулбайт. Кан чыгып кетсе дагы, укол сайылса дагы, эмнеге? Анткени ал жерде уколдор, ал жерде антибиотиктер, обезболивающийлер, мындайча айтканда, бул уколдор анын ашказанына, анын маида деп коет, ашказанына кирбейт. Андан кийин атайлап кузган. Атайлап кузса, шарият боюнча анын орозосу бузулат. Анткени бул хадис Абу Хурайрадан келген, имам Ахмаддын муснадында, "Ман истаqa амдан фальяqdi", пайгамбар айткан, ким атайлап кузган болсо, ал казасын кармап берет дейт. "Ман тар'ахул qay фала qada алейхи". Бирок кимдики өзүнөн өзү эле кузгусу келип, оозунан жанакындай кузунду чыгып кеткен болсо, ал үчүн эч нерсе жазылбайт. Мындайча айтканда, ал казасын кармабайт, анын орозосу туура дейт пайгамбарыбыз. Демек, бул жанакындай күндүзү, күн мындайча айтканда багамдаттан баштап, экинчи таңдан баштап күн батканга чейинки учурда карайбыз. Эгерде ким ооз ачкандан кийин бир нече мүнөттөн кийин кузу ийсе, ооз ачып туруп ошол бир нерсе тамак жегенде кузу ийсе, анын орозосу жарайт. Керек болсо күндүз да кузу ийсе да жарайт. Бирок жанакындай ооз ачарга чейин атайлап колун салып, атайлап же бир нерсе менен кузган болсо, анда ал адамдын орозосу бузулду, ал башка күндө казасын кармап берет. Андан кийин бул хиджама, ким орозо кармаган болсо, жана орозо кармап туруп хиджама жасаган болсо, ал орозосу бузулат дейт. Бул жөнүндө негизинен бул маселеде алымдардын ортосунда ихтилаф, алымдардын ортосунда талаш маселе. Анткени бул жерде орозосу бузулат дегендер пайгамбардын алейхиссалату вассалам айткан хадиси "Афтарул хаджим вал махджум", хиджама кылдырган жана хиджама кылган экөөнүн тең ооз ачылды деген хадис бар. Жана ошондой эле пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан пайгамбардын хадиси "Ихтажама ва хува саим", орозо болуп туруп пайгамбар өзүнө хиджама жасаткан дейт. Эми көбүнчө адамдар хиджама жасатса орозосу бузулат дегендер бар. Бирок жумхур фукаха, факих алымдарын көпчүлүгү жана ошондагы Ибн Кайымдагы Задул Маатта кененирээк айтып берген, бул адамдардын тагыраак айтканда орозосу бузулбайт деген. Бирок кандай болсо да этияттайлык. Ошол орозо учурунда хиджама кылдыргандан өзүбүз этияттайлык. Эгерде жанакындай бир же эки жерден гана алып кое турган болсо эчтеке эмес деп ойлойм. Бирок бир нече жерден алдырган адам чындап анын алы кетип калышы мүмкүн. Ал кыйын абалга түшүп калышы мүмкүн. Андан кийин айтканбыз, кан бул жанакындай
этеккери келген болсо, нифас болгон болсо, бул аялдардын орозосу бузулат. Эгерде орозо кармап атып анан мисалы түштө эле кан келип калган болсо, ошол күндөгү орозосу бузулду, ал башка күндү кармап берет. Бирок биз айтканбыз, күн баткандан кийин, азан айткандан кийин эле, Аллаху акбар дегенден кийин эле, ооз ачкандан кийин эле кан келип калса, анын орозосу бузулбайт ошол күнү. Аллах субханала ва таала бизге ошол маселени туура түшүнгөндөр болсун. Аллах субханала ва таала бардыгыбыздын орозобузду кабыл кылсын жана Аллах Таала үчүн кармаган орозобузду бузуп албайлык. Анткени бул маселелерди билип алсак, бул өзүбүз үчүн жакшы. Аллах Таала ар кандай баледен, ар кандай кыйынчылыктан, апаттан сактасын. Аллах Таала өзү колдосун, өзү коргосун. Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.